Армысыздар урматтуу достор, YouTube көрүүчүлөрү. Бүгүн болсо биздин сары микрофон долбоорубуздун экинчи чыгарылышы старт алмакчы. Андыктан биз менен болуңуздар. Анан дагы бизге комментарий жазып, биздин каналга катталууну унутпаңыздар. Сөзсүз түрдө коңгуроочону басып коюңуздар. Анда эмесе кеттик. Бүгүнкү суроолор кандай болот? Биз менен чогуу көрүңүздөр. Өкөттөн эле жаман да. Ачкачылык жаман да. Коронавирус келбей эле койсун, Кудай буйрса. Ачкачылык жаман го. Коронавируска анын жөн эле паника кылып атат да элдерчи. Мындайча айтканда, бир күндө ар бир оорудан 2000ден адам өлүп атат да. А коронавирустуку в среднем где-то 36 киши экен да күндө. Ошон үчүн ачкачылык жаманыраак да. Эми мындай айтканда экөө бирдей эле го дейм. Ачкачылык көбүрөөк жаман болуш керек. Конечно, коронавирус жаман. Ачкачылык? Ачкачылык жаман, эми азыр адамдар ачка калат деп ойлойм азыркы заманда. Экөө тең жаман. Бирок коронавирустан önce деп коём да. Түркчөсү. Коронавирустан мурун ачкачылыктан өлүп калбайлы да. Паника калтырбайлы. Ошол эле айтат элем. Ачкачылык. Коронавирус жаман. Ооба, ачкачылык келбейт бизге. Коронавирус жаман. Эмнеге? Ачкачылык жаман. Подружкаңарбы? Экөөң бири-бириңди жакшы эле түшүнөсүңөрбү? Ошондо кайсысы жаман? Ачкачылык жаман. Ачкачылык, а? Имеете из-за этого, да, который азыр болот атпайбы? Ошончо. Который народ болот аткан. Да, я вот думаю, из-за бизге мындай полностью келе элек да, из-за этого я думаю, что неправильно, что мындай паника кылып эметип атышкан. Так что Экөө тең эле жаман деп ойлойм мен. Ачкачылык. Эмнеге? Ачкачылык жаман да. Жаман, э? Ошон үчүн бардыгыбыз продуктыларды жанталашып баарын алып атабыз да. Ачкачылык жаман да. Эмнеге? Эми ачка калсаң өлөсүң да. А коронавирустан жаштар куткарылып чыгып атпайбы? Экөө тең эле жаман мен үчүн. Кайсынысы коркунучтуураак? Оору коркунучтуу да. Ачкачылык мисалы бир жума деле жашай аласың мисалы. Коронавирус менен ачкачылык экөө тең эле жаман. Анткени ачкачылык деле адамдардын өмүрүн алат, коронавирус деле адамдардын өмүрүн алат. Экөө бирдей эле нерсе деп ойлойм. Ошон үчүн адамдар супермаркеттен бардык продуктыларды сатып алатчыбы? Жок, бул супермаркетте бардык продуктыларды адамдардын сатып алышы бул жөн эле провокация болуш керек. Анткени бул канча жыл мурда эле акыр заман болот деп шамдарды, ширеңкелерди өткөргөндөй эле бул товарлар өтпөй жаткан сатуучулар адамдардын өздөрү эле коронавирустан коркуп жатканынан пайдаланышып өздөрүнүн товарларын өткөрүп жатышат, ошондой деп ойлойм.